жашоочулар чет өлкөгө иш боюнча сапар алышса же болбосо жөн гана эс алууга кетишсе кыска мөөнөткө 3 күндөн баштап 7 күнгө чейин алар дайыма өзүнүн сим картасы менен дайыма байланышта боло алышат. Ушул кызмат роуминг деп аталат. Бизде роуминг негизи экиге бөлүнөт. Бул алдын ала төлөө. Ошол клиенттер үчүн биз деген, ошол кардарлар үчүн биз деген быйыл жаңы тарифтик план түздүк, ыңгайлуу роуминг деген. Ошол ыңгайлуу роумингде бизде бир 10 чакты өлкө бар. Бул деген жөн гана ЕАЭС өлкөлөр эмес, жана башка чет мамлекет өлкөлөр биздин кардарлар эс алуу үчүн барганда же болбосо иш сапар боюнча чыкканда ошол өлкөлөрдөн ушул ыңгайлуу роуминг кызматын колдонсо болот. ЕАЭС өлкөлөрү бул Россия, Казакстан, Беларусь, Армения, а чет өлкө болсо бул Таиланд, Египет, Арабские Эмираты, андан башка Вьетнам, Бангладеш, Туркия жана Индия. Ушул өлкөлөрүндө ыңгайлуу роуминг колдонсо болот. Негизи роуминг кызматында кичине мындай айырмаланат жөнөкөй тарифтик планга караганда. Себеп дегенде чалуу алуу жана чалуу кызматтары кошулган, ал кызматтар тарифтелет. Себеп дегенде бул техникалык муктаждык эки оператордун ортосунда өзүнчө бир келишим бар. Ошол келишим боюнча ошондой бул өзгөчөлүгү бар да. Ошол чалуулар өзүнчө бир тарифтелет. Биздин компания атайын өзүбүздүн кардарлар үчүн ошону ыңгайлуу кылып бир баада кылып деп ойлоп чыгардык. Негизи ар бир чалуу өзүнчө тарифтелет да. Жөнөкөй эле СМСтер деле тарифтелет. Келген СМСтер булар деген акысыз болот. Келген СМСтер, кеткен СМСтер тарифтелет. Өзгөчө айтчу кетчү нерсе, бизде жөн гана сүйлөшүү жана СМС эле эмес, бизде интернет роуминг деген бар кызмат. Өзгөчө биздин эң популярдуу 15-20 өлкөдө ачылган. Аны эгер колдоном десеңиз, Кыргызстандан чыгарда атайын командан менен кошсоңуз болот. Анан телефонуңузда атайын точка доступа деген раздел бар. Ошол жерде өзгөчө команданы настройка кылыш керек. Бул acg.beeline.kg. Буну көбүрөөк маалымат алам десеңиз, подробно сайтта көрсөңүз болот. Роуминг кызматын сиз биздин кардарлар биздин кеңселерге келип байланышса болот, же болбосо биздин официалдуу сайтыбызда болгон информация бар. Роуминг бөлүмүндө кантип ушул кызматка кошулса болот, же болбосо биздин кардарларга атайын кыска номер бар 0611 же болбосо 0413. Ошол номерлерге чалып сиздер сурасаңыз болот, кантип ушул кызматка кошулсам болот деп. Же болбосо атайын команда бар, жылдызча 125 торчо чалуу. Эгерде интернетти кошуп алышыңыз болсо, керек болсо, анда сиз жылдызча 125 торчо 1 торчо чалуу кнопкасын басып, ошол команданы өзүңүзгө кошуп алсаңыз болот. Роумингке чыксаңыз, мисалы Россия, Казакстан, Өзбекстан, сиз телефонуңузда автоматтуу кошулат роумингке, анан кийин телефондун үстүндө антенна значоктун жанында R деген значок пайда болуп калат. Ошол значок пайда болуп калгандан сиз роуминг кызматын колдонуп баштайсыз. Эгерде кардарлар чек арага жакын болсо, мисалы үчүн биздин чек ара Казакстан же Өзбекстан, ошол чек арага аябай тез барып турса, анда сөзсүз түрдө өчүрүш керек ошол кызматты. Өчүрүүнүн командасы жылдызча 125 торчо 0 торчо чалуу кнопкасын басса, ошол кызматын өчүрүп алса болот. Бирок эгерде башка өлкөгө кайра барам десе, кайра ошол эле кызмат менен колдонуп, же болбосо биздин кеңселерге келип, ошол жерден сөзсүз түрдө роуминг кызматын кошуп алыш керек да. Роуминг иштебей калса, бизге
Билайн Кежин сайтына кирип, Айдана деген жардамчы бар. Ал онлайн жардам берет. Эң популярдуу суроолорго атайын шаблоны жооптор даяр. Бирок чет өлкөгө чыгарда сайтка кирип кичине маалымат алып алсаңыз, сизде мен ойлойм эч кандай суроолор, проблемалар пайда болбойт. Биздин компания биздин кардарлар үчүн ишенимдүү төлөм деген кызмат аркылуу төлөсө болот, же болбосо официалдык сайтта интернет төлөм деген бар, же болбосо эгерде банк менен колдонсо, банктын личный кабинет аттуу кызматына кирип ошол жерден төлөсө болот, же болбосо карталык төлөм деген бар, карта жанында болсо ошол карталык төлөм менен дагы колдонуп төлөсө болот.